Кажеке, мынау үйіңіз биринчиден ген план боюнча жолго салып алыпсыз. Биз турган көчө Муминов көчөсү болуп, мындан ары түз келгенде Амир Темир көчөсүнөн келип, бул жерге келгенде токтоп туруп калчу. Анткени бул жерде көрүп турганыңыздардай эки турак үй курулуп калган. Рейдтик кыдыруу учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович бул жолду ачуу боюнча тиешелүү кызматтар менен жеринде келип көрүп, үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ага ылайык бул жердеги эже жолдун ортосуна курулуп калган үйүн өзү айтып, буга чейин бузууга даяр экендигин билдирген. Бүгүн эртең мененки жолугушууда бузуу иштерин баштагандыгын айткан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр үстүңкү чатырлары бүт алынып бузулуп, бул жердеги буюм тайымдары үйүнүн коросуна көчөрүлүп жатат. Жол келип ушул үйдүн алдынан өтөт. Ал эми кийинки үйдү биз сиздерге көргөзүп кое турган болсок, ушул эле үйдүн жанындагы кошунасы, буга дагы эртең мененки рейд кыдыруу учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович 2 бөлмөлүү батир бермей болду. Бул үйдүн ордуна күлүчүн алып, азыр көчүп иштерин баштап, көрүп турасыздар, бул жердеги курулуштарынын үйүнүн навестерин бузуп, кирпичтерин алып, акырындан бул жерди бошотуу жумуштарын жүргүзүп жатат. Ушул эки үйдүн ортосундагы аралык жолго туура келип калган. Түз келип, мындан ары азыр бул жактан көрсөңүздөр болот. Эки үй алынгандан кийин жол келип, мындан ары бурулуп бул жерден кайра түз Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө чыгып уланат. Андан ары бир бөлүгү Алиев көчөсүнө түз түшөт. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имараты жайгашкан көчө. Бул жерде дагы бир топ турак үйлөр, курулуштар, мечиттер, бир мечит дагы туура келип калган жолдун башкы планга ылайык жолдун ордуна. Алардын дагы ээлери менен шаар мэри бүгүн эртең менен сүйлөшүп, баары макулдуктарын беришип, четинен курулуштарын бузуп алып салуу иштерин жүргүзүп жатышат.